Карганын жерине барсаң, каргача каркылда. Бул кыргыз элинин илгертеден келе жаткан сөзү. Демек, кайсы жерде кандай сүйлөө керек экенин кыргыздар илгери эле өздөштүргөн. Дипломатиянын тили дүйнөдөгү эң сылык тил. Дипломаттарга ашыкча сөз сүйлөө эмес, ашыкча кыймыл жасоо дагы одоно көрүнүш. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев 5 өлкөнүн элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Бирок дипломаттарга арналган сөзүнүн көп бөлүгү жалпыга маалымдоо каражаттарына багытталды. Урматтуу менин мекендештерим, урматтуу журналисттер, кыргыз журналисттери, жамандын үйүн коногу бийлейт деген сөз бар кыргызда. Ою жаман конокторго, эл бузарларга өзүбүздүн үйүбүздү, ыйык мекенибизди тебелетпесек. Андан аркы сөзүндө президент өзүн сындап жүргөн айрым көз карандысыз журналисттерди каарып өттү. Бабакулов, Карабеков, Маслова, Эдиновдордун ою башка. Карабеков өзү бир жолу телевизордон айтты эле: "Я что, Баткенский что ли?" деп. Булар Баткенский да эмес, Киргизский да эмес. Булардын чөнтөгүнөн экинчи паспорт, же вид на жительство чыгып калса, мен эч кандай таң калбайм. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин бул сөзү социалдык тармактарда бүгүн трендке айланды. Булар үчүн биздин Кыргызстан чыма киргизке. А бирок кыргыз эли, ар бир кыргыз Баткенский Исхак Разаков менен, Баткенский Абсамат Масариев менен, Баткенский Исхак Хак менен, Баткенский Эгемберди Эрматов менен сыймыктанат. Өлкө башы кыргызстандык журналисттер менен эле токтоп калган жок. Эске салсак, россиялык айрым сайттарга Кыргызстан жана Атамбаев тууралуу бийликке жакпаган материалдар чыккан. Биз үчүн ошол Тима Киргизская, жаркыраган Москва, Нью-Йорк, Прагадан артыгыраак. Ойлосок, жүрөгүбүздө от күйөт. Мына Кисловдор, Широковдор Кыргызстандагы демократияга күйөт эмиш. Анча эле демократия күйсөңөр, өзүңөрдүн мекениңерден, Россиядан баштабайсыңар. Андан ары президент сасык саясатчылар, журналист сөрөйлөр жөнүндө чет элдик элчилерге айтып берди. Айрым сасык саясатчылар, журналист сөрөйлөр Замира Сыдыкова, Бегалы Наргозуев, Нарымбек Идинов сөз эркиндигин коргойбуз, кыргыз журналисттерин коргойбуз деп чуу салып, атайын уюм түзүп, ар кайсы мамлекетке бара калып, өлкөбүздү бүт дүйнөгө жамандап, мазактап жатат. Атамбаев ошондой эле акыркы кезде анын лексиконуна түшүнбөй жүргөндөргө айткандарын түшүндүрүп өттү. Президенттин айтуусунда сөзүнө түшүнбөгөндөр маңкурттар. Урматтуу журналисттер, өзүңөрдү ачкыла. Ана мындай да, эми ушуларды саясатчы деп, кимди сасык саясатчы деп айтат? Албетте, булар деле бир сасыган партиянын өкүлдөрүнө окшоп мени сотко берет. Сасык деп айтты, ваничи деп айтты деп. Эне тилин билбеген маңкурттар үчүн түшүндүргүм келет. Кыргыз тилинде мына Шанель менен Диорду себинип, француз духи менен жыттансаң дагы, эгерде сен саясатчы катары ыплас иштерди жасаң, сени сасык саясатчы деп айтат. Сен башкарган партияны сасык партия деп айтат. Кыргыз тилин билбеген маңкурттар үчүн айтып атат. Ал эми ал жөнүндө жалган маалымат таратып жаткандарды орусча моральный урод деп атап, пайгамбардын айтканын мисалга келтирип өттү. Потому что клеветник — это моральный урод. Клеветник — это моральный урод. И наш пророк Мухаммед сравнивал клеветника с каннибалом, поедающим трупы своих родственников. Элчилердин алдында журналисттерге болгон нааразычылыгын айтып алган соң, президент журналисттерге көздөрүн чоң ачуусун эскертип, өлкөгө ынтымак жана биримдик каалап бүтүрдү. Марат Төлөмүшұлы, Ренат Элеманов, Сентябрь.